Акыркы учурлары оор болуп баштады. Комментарийлерге бирок такыр көңүл бөлбөйм. Просто ичимен эле мындай кээде ойлонуп гана кыжалат болом. Кээ бир күйөөлөр бар дейт, калжыңдабачы деп урушуп, кагып, силкип коет. Бир айдын ичинде миллион. Принцесса болупчу, мындай мен колуман келбейт, ушуну кылып берчи, мындай ага муктаж адамдай өзүңдү көрсөтүшүң керек. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөрүм. Бир миллионерлерден эмес, же болбосо көп жашаган адамдардан гана үлгү албастан, алардан мындай тарбия албастан, жаш өсүп келе жаткандагы муундан үлгү алып тарбия алсак болот экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай, менин жанымда блогер, жеке жаңы баштаган ишкер десек да туура болот го, Айтурган олтурат. Айтурган, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Бүгүн силердин офисиңерге келип атабыз. Ооба. Сабак учуруна туш келип калыптырбыз, тилекке каршы. Күндө канча маал сабак өтөсүңөр? Бул ишти баштаганың жөнүндө кыскача айтып өтсөңөр. Күнүнө негизи 4 маал сабак өтөбүз. Азыр күн кыскарып калгандыгына байланыштуу 3 маал сабак өтүп атабыз. Бул жумушту ачканыңарга аз эле убакыт болду, мындай көп эмес, 10 жыл же 20 жыл эмес дегендейчи, аз эле мындайча алганда. Анан команданы башкарыш кандай экен? Өзүңдө ушундай лидерлик сапат бар бекен? Ушул жака аралашып ошол нерсени биле алдыңбы? Команда башкарыш аябай кыйын экен. Мен сыртымдан жанагындай мындай көп сүйлөп, катуу көрүнгөнүм менен аябай жумшакмын. Кыздарга катуу сүйлөй албайм. Анан ошонун артынан, катуу сүйлөй албагандын артынан эрежелер бузулуп, тартипсиз абалдар көп болот экен. Ошого байланыштуу азыркы учурда мындай продюсер алдым. Катуу сүйлөгөндө акырын ошого айтып коем, ал катуу сүйлөп коет. Мен өзүм сүйлөй албайт экенмин. Азыр продюсер алгандан бери мындай барысы жеңил болуп калды. Эмнени негизинде баштап калдыңар? Силерге ким түрткү берди? Ошол жөнүндө мындай бизди көрүп аткан айымдар бар. Эмне иш кылсам, үйдө отуруп, эмне кылсам мен ушундай бир ийгиликке жете аламын деп ойлойт, бирок ошону баштай албайт да. Бир нерсени башташ үчүн эмне кылыш керек экен? Бир нерсени башташ үчүн сөзсүз түрдө кызыгуу болуш керек ал адамда. Мен азыр отуруп алып эле бул жака келсеңер деп эле айта албайм. Негизи эле жалпы башка тармакта деле. Ооба, жалпы башка тармакта деле. Мен негизи мынтип баштагам, өзүм баштаганымды айтып берейин. Мен ушул тармакка аябай кызыкчумун. Анан биз жолдошум экөөбүз ушул тармакка кызыккандын артынан да биз Бишкекке келдик. Ал кезде мен билимимди мындай өстүргөнгө каражатыбыз жетишпей, окуй алган эмесмин. Көйгө тийгенде. Андан кийин зато жана швейный цехтерде бекер да, ал жака барасың, иштейсиң, плюс опыт аласың, плюс акча дагы табасың. Анан ошентип ал жактан иштеп, опыт алып, анан машинка алып, анан окуйм деп ниет кылып, цехтерде иштеп жүрдүм. Кыш келип калып, биз жыл сайын кышындасы айылга барабыз. Бишкек аябай суук болгондугу үчүн биз квартирада кыйналып калчубуз. Анан мен ушундай эме кылдым. Ушул кышта барып, айылдан видео тартып, жок дегенде катталуучумду 10 миңге жеткирип, анан жылуу үйдө отуруп, мындай кардар менен иштеп гана акча тапкым келди. Бирөөнүн колунда иштеген мага жакпайт да. Анан жана цехтерде аябай урушушат, ал жактачы кичине брак тиксең, аны эстесем ыйлагым келип кетет. Анан ошентип бирөөнүн колунда иштегенден көрө 10 сом тапсам дагы өз алдымча үйдө отуруп эле тапкым келип, айылга барып ошентип видео тартып баштагам. Анан жаңы Переходи ООО комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Ал жактан видео тартып, анан видеолорубуз жакшы кетти. TikTok'та аябай жакшы кетти да. Мен күткөндөн дагы бир 10 эсе аябай жакшы кетти. Ошон үчүн главный аракет болуш керек экен. Анан бул жака келгенден кийин Бишкекке келип жазындасы дароо эле окудум. Окуп, тигип, анан буйрутма менен жана кыялым ишке ашып иштеп баштадым. Анан буйрутма менен иштеп баштаганда эле кыздар жазып калышты. Айтурган өзүң эле тиге бербей, бизге дагы үйрөт дешип. Анан кийинчерээк кыздарга дагы үйрөтүп баштадым. Мындай болот, бир ишти баштаганда абдан сапатына маани берип, ушундай башталат да, аягында саңга өтүп кетишет да, аягында сапат жоголуп кетет. Ошол нерседен коркпойсуңбу?
корком. Ошол нерседен корком. Башында көпчүлүк ошондой, башында аябай сапатка башташат дагы, сапатка иштеген сайын кишинин саны ошончолук көбөйөт негизичи. А кишинин саны көбөйгөндө уже жанагы акча үчүн азгырылып, сапатты жоготуп башташат да. Ошол нерседен корком. Мен дагы азыркыга чейин эле ошол сапатка иштеп келатам. Бир эмелерде бузулуп кеттим мен дагычы. Ушул ачылганыбызга 1,5 жыл болду. Бир ошо жылдын ортосунда бузулуп баштадым да, өзүм байкадым да. Мындай киши аябай көп жазылып, мен дагы жана сапатка иштебей, мындай же чарчадымбы, эмне болдум билбейм. Анан как раз ошол кездерде ошол сабак боюнча психологиядан алып калдык. Койбой турган өзүңө кел деп, анан мындай силкинип, жоопкерчиликти алып, анан аз көрөтөсүздөр. Мындай эртеден кечке ушул жерде мен кайсыл окуучу жакшы үйрөнө албай атат, алга карап, ага барып жакшыраак мамиле кылып, жакшыраак көрсөтүп берип ушинтип атам. Эң негизгиси мындай бизнес баштарда жүрөгүң менен ошо элге пайда болуш үчүн башташың керек экен да. Максатың акча болсо, ал дароо эле билинип калат экен. Мындай жумушуңду сүйүп, берилип аткарсаң, анда жыйынтык жакшы болот экен. Мен башында ошенткенмин, жөн эле ырахатым үчүн эле бир башында 6 эле окуучуну алып окутканмын. Андан кийин ошол 6 окуучу менен эле жыргап эле окутатып эле 6 окуучунун артынан мен бир айда 500 окуучу каттаганмын да. Бирок 500 окуучу дегенде анын баарын бир айда окутпаймын, уже 3-4 ай алдын ала жазылып коет да, уже толуп калат да группалар, ошентип калган. Анан ошол учурларда ортолорунда анан кутуруп кетип атпаймынбы, көөп кетип атпаймынбы, эме болуп мындай акча көп түшүп баштаган үчүн балким. Акча көбөйүп баштаган үчүн. Жок, акчанын артынан көпкөндө ал уже башка болот да. Акчаны чачып иштетипчи, менде андай болгон жок. Мындай жоопкерчиликти албайчы, киши келе берет турбайбы депчи, мындай кенен болуп, жоопкерчилик албай, окууга анча-мунча келбей коюп дегендей. Анан как раз ошол учурда психологиядан ошондой нерсени окуп, анан койдуп, анан өзгөрүлдүм. Эми бул нерсенин баары блогерликтен келип чыгып атат да. Ошол эгер сен мындай блогер болуп таанымал болбосоң, балким ушунча окуучуну окута алат белең, ушунча окуучуга багы жарнама кылып чакыра алат белең дегендейчи. Блогерликтин жардамы. Блогерликтин жардамы болду. Эгер катталуучуларым жок болгондо мындай болбойт болчу. Эми заман ушундай, азыр блогерлердин эле мезгили болуп атат, алар оңой эле акча табат, көп акча табат, бат эле көп нерсеге жетишет деген сөздөр абдан көп айтылат да. Андай сөзгө кошулбайм. Эмне үчүн? Сөзсүз түрдө ар бир жумуштун эмеси болот. Эмне дейт эле? Түйшүгү болот. Блогер болгондо деле алар деген мындай видео тартып эле коет деген менен ал видео тартыш деле мындай оңой жумуш эмес. Ага деген азыр эле биз ушул жерге съемка кылыш үчүн канча жарым саат даярдандык го. Ошол сыяктуу эле мындай ойлоносуң, идеяларды издейсиң. Идея издейсиң, ойлоносуң. Блогерликтин айынан эң көп каражат тапканың канча сумма болду? Блогерликтин артынанбы? Жанагындай именно жанагы оюн ойнотуп атпайбы азыр банктарчы? Банктар оюн ойнотуп, анан жанагы ким кайсы блогер көп киши каттаса миллион беребиз депчи. Ошондой утуп алганбыз. Бир айдын ичинде миллион утуп алганбыз. Ошонун таасири менен миллион утуп алганбыз да. Миллиондон сырткары дагы жакшы мындай каттаган кишиге жума сайын дагы 50 миңден берчү. Ошол 50 миңдерди дагы постоянно биз алчубуз да, жумасына 50 миңден плюс дагы майда акчалар болуп, анан акырында жыйынтыгында миллион беришкен. Ал миллионду эмнеге жумшадыңар, сыр болбосо? Машина алганбыз, үстүнө акча коюш. Айдап жүргөн машинаңар. Бул блогерликте эле күндө мындай бир идеяларды ойлоп, контент жасап туруш керек дейт го. Сен ошонун үстүнөн канчалык деңгээлде иштейсиңер силер? 100%тен мен биз 15%. Аз, Аз, аябай, балким 15-ке деле жетпейт. Мен өзүмүн берген баа боюнча 15%. Мен мындай видео тарталы, андай видео тарталы деп азыркы учурда көп деле мындай контентке иштебей атабыз. Мен жумуш менен болуп эле бошобой калып атам.
Ырдап дагы чыгып калганыңды көрдүм эле тойлордо. Ырдап чыкканда өзүм эми мындай ырдаганды жакшы көрөм. Анан мен страхым бар көп кишилерден, аябай корком. Анан көп кишинин алдына чыкканда мындай кылтырап, титиреп калмай адатым бар да. Анан ошого мен ырдагым келбейт. Окуучулардын алдында кантип сүйлөп, кантип сабак өтөсүң? Ошол суроону мен да өзүмө бердим да. Мен ошол элдин алдына чыгып жана тойлорго баргандагы корком дагы, а окуучуларга сабак өткөндө эмне коркпойм деп өзүмө суроо берип, анан жообун таптым. Себеби окуучулар деген менден үмүт кылып келишет экен да, аларчы бир нерсе үйрөнөм деп. Анан деген кантсе дагы мугалим деген окуучулардан мындай өзүңдү мындай керектүү адам сезипчи, анан прям кайф менен үйрөтөсүң. Алардын ортосунда ишенич болот, алар мындай прям балдарың сыяктуу да, сенин көзүңдү карап, монтип эмне үйрөтөт экен деп олтурат да. Анан ошого алардан мындай эч кандай сүрдөбөй эле сонун эле өтө берем. А жанагы ырдаганда билбейм эмнегедир корком, аябай көп киши болуп турса. Сенин Instagram баракчаңды же TikTok'ту көргөн адамдар баары эле билишет. Жолдошуңа абдан эркелеп, ачык эмоцияларыңды көрсөтүп айта аласың. Анан кыргыз үй бүлөлөр абдан көп, мындай өмүрлүк жарына, жан шеригине жакшы эркелей албайт, эмоциясын билдире албайт. Бирок ошол нерсени каалайт да. Сен ушундай айымдарга кандай кеңеш айтасың? Ошол нерсе ачыктык дагы силердин үй бүлөңөрдү бекемдесе керек. Ооба. Мындай эркелей албаган үй бүлөлөргө кандай кеңеш айтасың дейсизби? Аларга кеңеш айта албайм. Ар бир адамдын кыялы болот да. Азыр ошол балким жана сабакты билим албасам айтмакмын да, өзүнчө акылдуу болуп анткеле депчи. Ал нерсе кичинекей кезибизден түптө эле өткөн. Жана 3 жашка чейин кеш деген китептерде эле бар эмеспи? Бала деген кичине кезинде эмоциясын эме кылбаш керек экен да. Ата-эне дегенчи баланын чектебеш керек экен. Эгерде ошону чектей берсе, чоңойгондо күйөөсүнө дагы ачыла албайт дегендей. А мен атамдын колунда талтаңдап өскөнүм үчүн жолдошума дагы мындай эркин ачылып эме кыла алам да, эркелей алам. Кайненеме деле эркелейм, өзүм билгенимди кыла алам да. Ал эмоциясын чыгарганга күйөөсү деле мындай колдоо көрсөтүш керек да, эмоциясын чыгарганда деген. Кээ бир күйөөлөр бар дейт, калжыңдабачы деп урушуп, кагып, силкип коет. Анан ошондон күйөөмө жакпай турбайбы деп кысылып калышы мүмкүн. Эми жолдошуңдун сага болгон колдоосу тууралуу сүйлөшөлү. Сенин баардык идеяларың деле макул, жаным ушундай болсун деп сени колдоп турабы? Же айрым учурда жок андай эмес деп койгондо болобу? Канчалык сени контролдойт? Мисалы үчүн мен сенин жолдошуң менен макулдашып анан бүгүнкү жолугушуу болуп атат да. Жолдошум менин менеджерим. Мен аккаунттарымды мага келген смс'терди мен бошобой калганда жолдошум жооп берип турат. Мен баштаган жумуштарды колдоп турат. Мен бул жакты мындай кылайлы десем макул деп ал кылат. Мен мындайча айтканда только айтам, ал кылат да. Элдер ойлошот да, айтып турганын эле кылып атат деп жанагы жазышат го, Ильяс эчтеке кылбайт деп. Негизи жумуштун баарын сүйгөнүм кылат. Бияка көчөлү десем макул деп машинкаларды ошол ташып аткан. Менин жумушум только ошол окуучуларды окутуш эле. Башка иштердин баары мусор төгөт. Азыр эшик ачылып калганда да үшүп каласың деп эшикти өзү жаап атпайбы? Ушунчалык камкор окшойт. Ушунчалык өтө эле камкор. Адам бирөөдөн көп сүйүп алганда мындай көп кетет да, өзүң айткандайчы. Ошол нерседен коркпойсуңбу? Ушунчалык камкор болсо, ушунчалык сени колдосо, баардык идеяларыңды. Балким мурда колдоо көрбөгөн киши болсо, анда көп кетмек, көп кетиши болушу мүмкүн. Менин мурда атам колдогон. Мен андай колдоолорду буга чейин деле көргөм. Ошого көппөйм да. Чындыгында, эгер кыз киши үй бүлөсүндө эркектердин атасынан, агаларынан мындай сүйүү, мээрим ушундай колдоо алса, жолдошунан деле ошол нерсени ала алат. Талап да кыла алат. Айтырган сен айтып атпайсың, мындай жолдошум мен айтам, ошонун баарын жасай берет депчи. Анан көпчүлүк айымдар бар, бир нерсе айтат, бирок жолдошун ошол нерсени жасата албайт да. 100 айтат, какшап эле атам, жасап айтат деген үй бүлөлөр толтура. Анан сенде бир башкача метод бар окшойт. Ошону айтып берейинби? Неме?
жанагы ошо кээ бирлер жана сырттан экрандан көргөндөр жолдошумду ойлошот да, ушундай жумшак, ушунчалык жумшак айтканын кыла берген, ушундай ойлошот. Бирок чындыгында эми менин эле айтканымды кылат. Мага ушундай көп сөз келет. Жолдошумду жанынан көргөндөрчү. Айтканда дагы бир тааныш кызым үйгө келди. Анан чоораны көчөдөн көрүп калыптыр. Бул экөө бир нерсе деп сүйлөшүп, анан ал үйгө кирди, бул кетти да, ошондо сырттан көрүшүп калыптыр экөөчү. Анан тааныш кызым үйгө кирип, экөөсү ошо олтуруп, эми чора мынча эми катуу, аны сен эле алдап эле эр кылып жүрөт окшойсуң дейт да. Анан дагы эмелерди жанынан көрүп калган эми кыздарда айтышат, өткөндө дагы бир тойдо көрүп калыптыр бирөө. Айтырган жолдошуң аябай катуу экен, мындай бирөөгө аябай катуу сүйлөп атыптыр эле, бир кызга аябай катуу сүйлөп атыптыр эле, сен болсо ооба жаным ошондой, ооба деп туруп, эми алдап койдуң го деп ошончасытыр, мындай сырттан жанынан көргөндөр аябай эми катуу деп ойлойт, бирок чындыгында эми башкалардын айтканын кылбайт, менин айтканымды кылат. Методдоруңду айтпайт. Ай мен болсо мынтем да, көпчүлүк айымдар күйөөлөрүнө сен ошону кылганга милдеттүүсүң деп туруп анан кылдырганга аракет кылышат да. Андай кылганда жанагы эркек деген ал нерсени көтөрө албайт да. Үйдө бир эле эркек болуш керек да. Ал жерде аял өзүн дагы эркек сезип алат дагы, мындай кыл деген сыяктуу кылып айтат да. Андай кылбай, мындай принцесса болупчу, мындай мен колуман келбейт, ушуну кылып берчи, мындай ага муктаж адамдай өзүңдү көрсөтүшүң керек деп ойлойм. Азыр бул сөздүн баарын жолдошуңга отпой биздин жаныбызда отуруп, айтырган метод ушундай экен деп атат да. Ошону биле бериш керек экен да. Билет өзү деле ошондой үшүнүшкенди. Силердин ортоңордо деле кызганыч, уруш, талаш болобу? Кызганыч, уруш, талаш болбойт. Кызганыч дегенде баардыгы ушунчалык идеалдуу деген. Кызганычтын айынан уруш болбойт, эми мындай нтип эле кызганат, аны кийбей, муну кийбей деген сыяктуу. Майда чүйдө эле нерселер экен да. Эми жолдошуң экөөңөргө бир аз олуттуураак темабы же айтсак туура эмес болобу? Буга чейин айтып эле келгенсиң. Сен тиктогуңдан да көрүп калдым, бир эффект менен өзүң баягы кошпой эле экениңди көрсөткүң келип мындай. Акыркы учурлары оор болуп баштады. Анан силерге деле мындай комментарийлер келсе керек. Комментарийлер көп эле келет. Аларга негизи алардын комментарийлерге бирок такыр көңүл бөлбөйм. Просто ичимен эле мындай кээде ойлонуп гана кыжалат болом. Алдыда айтып өтпөдүмбү баягы бир гана улуу көп жашап калган, же болбосо бизнес тармагында мындай абдан миллионерлерден гана үлгү албастан, мына ушундай жаш, аракетчил адамдардан дагы үлгү алсак болот депчи. Ошон үчүн айта турчу сөзүм болсо. Азыр мен байкадым, акыркы учурлары байкап калдым. Жада калса эмнеге кызыгып, эмнени башташын билбеген айымдар дагы бар экен. Эң негизгиси бир жумушту баштаарда тактап, тереңирээк ойлонуп алыш керек экен адамчы. Эгерде ал жумуштун аягы жакшылык менен, ийгилик менен бүтүшүн кааласа, чын эле ошол жумушка кызыгабы, ал жумушка калуусу канчалык процентте, кээ бир айымдар бар, моун баштасамбы, мунун баштасамбы деп бир 3-4 план коюп алат. Ошол пландын кайсысын тандашты билбей атса, тандаганда жанагы муну тармагы акчаны көп алып келет деп акча алып келген жагын карабастан, кызыккан жагын караш керек. Ал кызыккан жумушуң сага мындай оюңдагыдан дагы көп акчаны алып келишине мындай толук кепилдик бере алам. Кызыккан жумушучу. Анан жана ошондой эле башында болбой калышы мүмкүн. Бизде деле болгон мындай ар бир жумуш башталганда эле болот окшойт деп ойлойм да. Башталганда эле бизде аябай мындай сыноо болгон, чоң эле сыноо. Анан жолдошум дагы айткан, жаап салсакпы, эмне кылсак деп. Мындай жанагы жактан деле эмес, окуучулар жок болуп деле эмес, мындай командада анан жаап салсакпы деп, анан мен болсо жок деп тырышып олтуруп, акыры азыр мына жакшы болуп атат буюрса. Бул эми чектөөлөр эмес болсо керек. Ооба. Кандай дагы пландарыңар, максаттарыңар бар, кыялдар дегендей? Менин максатым
менин максатым негизи курс ачыш эмес, өзүмдүн брендимди түптөө болчу. Азыркы учурда мындай дароо эле чыга калбастан жакшылап пландап, мындай мен менен ошол нерселерди иштеп атам. Эмне кылсам депчи, ошол жумуш мындай жакшы болуш үчүн деле бир жыл ойлонушум керек го деп ойлойм да. Мен эми өзүм бир жумуш баштаганда ошондой кылам. Бирөөсү ошол өзүмдүн брендимди алып чыккым келет. Бир эле Кыргызстанга эмес, Казакстан, сырт жактарга дагы алып чыккым келет. Алдыдагы өзүң айткан максаттарың баары орундала берсин катарынан. Ошол убактыңды бөлүп ушинтип интервью бергениңе чоң рахмат. Жакшы барыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрдүңүздөр. Бүгүн менде конокто алдыда айтып өткөндөй блогер, жаш ишкер Айтурган болду. Ой пикирлериңиздер болсо комментарийге жазсаңыздар болот. Андай кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар дейбиз.